Тумоодон улам Бишкекте 9 мектеп убактылуу жабылды. Кыргызстанда ВИЧ жуктурганда бейрасмий түрдө 8 миңден ашты. Өлкөдө 2017-жылы дары каражаттарынын бирдиктүү базасы түзүлөт. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Сиздер менен мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Сасык тумоого байланыштуу Бишкектеги 9 мектеп убактылуу жабылды. Мамлекеттик санэпидемиологиялык борбордун бөлүм башчысы Айнагүл Рыскулбекованын билдиришинче, номер 6, 12, 22, 28, 40, 57, 61, 66, 79 мектептерде 5 декабрга чейин окуу болбойт. 30 ноябрга карата аталган мектептерде оруудан улам 30% окуучу сабакка келген эмес. 2 декабрда мэриянын алдындагы координациялык комитет мектептердеги карантин маселесинде жыйынга чогулат. Орууга чалдыккандардын 67%дан көбү 14 жашка чейинкилер. Адистер бул сасык тумоо сезондук вирус экенин, өтө кооптуу эместигин белгилешүүдө. Кыргызстанда ВИЧ илдеттин жуктургандардын расмий саны ноябрь айынан карата 6938 кишини түздү. Алардын 6617си кыргызстандыктар, калганы чет элдиктер. Республикалык СПИД борборунан билдиришкенде, илдет алып жүргөндөрдүн бейрасмий эсеби 8 миңден ашат. Көрсөткүч Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жана эл аралык адистердин изилдөөсүндө аныкталган. Дартты алып жүргөндөрдүн 65%дан ашууну эркектер, аялдар 34%дан көбүрөөк. Оорулардын басымдуу бөлүгүн жыныстык катнаш жана маңзат колдонуудан жуктургандар түзөт. Дарыгерлердин шалакылыгы менен илдетке чалдыккандардын саны 100дөн көп. Кыргызстандыктар арасында ВИЧ алгач 1996-жылы катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен Бириккен Улуттар уюмунун СПИДке каршы программасынын изилдөөсүнө ылайык, соңку 10 жыл ичинде Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсе көбөйгөн. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев узап бараткан жылда аткарган иштери жана Кыргызстандагы коомдук саясий абал боюнча бүгүн маалымат берет. Бишкектеги Аларча резиденциясында өтө турган басма сөз жыйынга 165 журналист чакырылган. Арасында Бишкекте, аймактарда жана чет элдик маалымат каражаттарында иштегендер жана саясатчылар да бар экенин мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Атамбаевдин президенттик кызматы аркалагына толук 5 жыл толду. Ал өлкөнү жетектөөгө 2011-жылдын 1 декабрында киришкен. Кыргызстандын жүк ташуучулары Үрүмчүгө түз каттай баштайт. Бул тууралуу транспорт жана жол министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда, акыркы 10 жыл ичинде эл аралык жүктөрдү Үрүмчүгө түз жеткирүү маселеси чечилбей келген. Кыргызстан менен Кытайдын Синьцзян уйгур автономиялык районунун транспорт делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Үрүмчүгө чейин түз маршрут каттамай болду. Кыргызстандыктар түндүк тараптан Торугарттан Кытайдын Топо бажы терминалына чейин, ал эми түштүк тараптан Эркештамдан Улучат бажы терминалына чейин гана жүк ташый алышчу. Эми алар жүктөрүн Үрүмчү шаарына чейин түз жеткире алышат деп айтылат маалыматта. Министрлик билдиргендей, ата мекендик жүк ташуучулар документтерин толтуруу үчүн Кытайдын компаниясына кайрылуусу керек. Тамекинин эң төмөн баасы эми 40 сом болот. Мында мамлекеттик бюджетке бир жылда 196 миллион сом түшүп, киреше жогорулайт. Бул сунуш жогорку кеңеште айтылып, демилген эл өкүлү Дастан Бекешев көтөрдү. Анткени чылым чеккендердин курагы жашарып, өлкөдө оорулуу балдардын саны арбыган. Эми мыйзам долбоору 3 окуудан өтсө, анда коомдук жана мамлекеттик мекемелердин ичинде тамеки тартууга тыюу салынып, айып акча ал адамдан чегерилет. Темага кенирээк Бишкектен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева токтолсун. Көпчүлүктүн кумарын кандырып, эргүү берген тамеки эл өкүлдөрүнүн талкуусуна түштү. Айрым депутаттар ак үйдүн ичинде чылым тартканга каршы. Анткени ыңгайсыздыктарды жаратышып, даараткананы түтүнгө толтурушат. Мында өзүңдү жаман сезип, ден соолукка зыян келип жатканын белгилешет. Ошондуктан атайын жай бөлдүрүп, эрежени сактоо керек дешет. Көрсөткөн баадан төмөн мисалы бирөө сатса, анда айыппулга тартылат. Бул 2000 сом. 2000 сомду биз көрсөтүп жатабыз. Эми аны да карап чыгайлы, экинчи окууга сунуштар мүмкүн болсо аларды да карайбыз. Азыр пока азырынча ушундай биз көрсөтүп жатабыз.
Бекешевдин демилгесине ылайык тамекинин зыяндуу таасиринен өлкө жарандарын ден соолугун бекемдөө жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү, мында чылымдын эң төмөн баасын 40 сомго көтөрүп, коомдук жана мамлекеттик жайларда тарткандарга айып акча салынат. Бул ыкма жаштарды ооздуктап, тамеки тарткандардын санын азайтышы ыктымал. Мыйзам долбоору ичинде ошол эле сунуштар бар. Бирок биз толук чектөөнү киргизели дегенбиз. Чилекке каршы ушундай толук чектөөнү киргизсек иштебей калат экен. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мейли чексин, бирок атайын кабинкада чексин. Өкүндүргөнү чылым тарткандардын катарын айымдар да толуктайт. Улуу кичи ортосунда модага айланып, акыркы күндөрү тамеки чегүүдөн айымдар айбыкпайт. Тескерисинче тең ата чогуу чегишет. Кесепети эне баланын ден соолугун начарлатып, өпкө, бөйрөк жана шал оорусун пайда кылып, алардын 10% рак оорусуна чалдыгат. Мындай тажрыйбаны химия илимдеринин доктору Кеңешбек Турдумамбетов талдаган. Өзү да тамеки тарткандан көк жөтөл оорусуна чалдыгып, дартына даба издейт. Бир жеринен эң эле жок дегенде 2-3 жеринен оорукчоң болуп көрүнөт. Мына почкасы начар болуп, жаш балдарда азыр почканы алмаштырып атат. Колдору минтип, жанагы калтаңдап минтип нормально иштебей калып атат. Дарыгерлер учурда жаштардын 60-70% чылымга көз каранды дешет. Улам катары жашарып, түшүндүрүү иштеринен жыйынтык жок. Болгону тамекинин баасын жогорулатып, айып акчанын көлөмүн көбөйтүү учурдун талабы. Бул тажрыйба Европа өлкөлөрүндө жогорку деңгээлде өздөштүрүлүп, тамеки тартканга чектөө киргизилип, айып акча 20 евродон 200 еврого чейин салынат. Мамлекетке кирети 30 миллиардтан көбүрөөк түшөт. Жылыначы. Биз Казакстанга, Россияга сатып жүрбөйбүз өзүбүздөн сырткары. Бюджетке түшүп аткан акчалар менен корккон теневой экономикага кетип калат да. Мисалы, азыр 30 сомдон сатып атканды 50 сомдон дүкөнгө коюп койсо, аны фабрикадан алышып эле жана ортосундагы налогторун төлөтпөй, анан сол калып кетиши мүмкүн да теневой. Тамекинин баасын көтөрүү өлкөнүн казынасын деле көбөйтпөйт. Болгону жарандардын саламаттыгын бекемдөө. Анткени өспүрүм балдардын организми тамеки тартканга бат көнүп, кесепети, мээ, кекиртек жана ашказан ооруларын көбөйтүүдө. Эгер эл өкүлү көтөргөн демилге 3 окуудан өтсө, жыйынтыгы келерки жарым жылда чыгып калат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек. Жогорку кеңештин депутаттары 5 декабрдан 9 декабрга чейин аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолугушат. Тийиштүү токтом парламенттин 1 декабрдагы жыйынында 83 депутаттын добушу менен кабыл алынды. 10-11 декабрь дем алыш күн болгондуктан депутаттар 12 декабрда ишке чыгышат. Бул демилгени Бир Бол фракциясынын депутаты Бакирден Субанбеков көтөрүп чыкты. Белгилей кетсек, 11 декабрда өлкөдө жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Кыргызстанда 2017 жылы дары каражаттарынын бирдиктүү базасы түзүлөт. Анда дары каражаттарынын чек арадан өткөнүнөн тартып, орулууга жеткенге чейинки ар бир багыты компьютер аркылуу тыкыр көзөмөлдөнүп турат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Анда айтылгандай, мамлекеттик кепилдик программасына ылайык 70-ке жакын аталыштагы дарылар андан тышкары анализ тапшыруунун 7 түрү акысыз жүргүзүлөт. Бул тууралуу маалыматтар ар бир ооруканада ачык түшүндүрүлөт. Сиздер ушул сатка алынган жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак Шекет KG сайтынан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы. Алдыда барайын, таанышыңыздар.